Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен заманбап дүйнөнүн эң кызыктуу темаларынын бири Data Science, башкача айтканда маалымат илими тууралуу сүйлөшөбүз. Бул термин ар түрдүү колдонулуп жүрөт, бирок бул жаңы чыккан илимди тармак катары карап жатканыбыз үчүн маалымат илими деп которгонубуз туура деп ойлойм. Маалымат илими бул эмне? Алгач Data Science деген эмне экенин түшүнүп алалы. Бул жөн гана маалыматтарды изилдеп, алардын маанилүү жана пайдалуу маалыматтарды алып чыгуу. Алардын ичинен маанилүү, пайдалуу маалыматтарды алып чыгуу бул Data Science болуп эсептелет. Азыр мисалдар менен карап чыгабыз. Бир сөз менен айтканда, маалыматтарга анализ жасап, чечим кабыл алуу үчүн колдонуу. Интернетте миллиондогон ар түрдүү маалыматтар бар. Алардын кайсынысы керектүү? Кайсынысына карап чечим чыгаруу керек? Аларды топтоп бир туура маалыматты кантип алабыз? Болгон маалыматтарды кантип топтойбуз? Кантип анализдейбиз же талдайбыз? Ушул сыяктуу суроолорго дал ушул маалымат илими жооп берет. Технологиянын өнүгүшү, интернетте маалыматтардын көбөйүшүнөн улам бул илим ортого чыгып жатат. Мурун бул сыяктуу анализдер статистика, журналистика, аналитика, алгебра сыяктуу илимдер аркылуу түшүндүрүлүп келип жүргөн болсо, азыр маалымат илими деп жаңы илим чыгып, китептер жазылып, бул аталышта факультеттер, компаниялар ачылып кетти. Демек, азыркы талап ушундай. Эмне үчүн маалымат ушунчалык маанилүү? Себеби азыркы дүйнөдө маалыматтар жашообуздун ар бир тармагында болуп, ар чечимибизге таасир этип калды. Аларсыз биз туура чечимдерди кабыл ала албайбыз. Жөнөкөй эле мисал алып көрөлү. Чач алдырганы бир салон издеп жатасыз. Чачыңызды бузбай, жакшы кыркып бере турган салон болушун кааласаңыз, туш келген эле салонго бара бербейсиз. Досторуңуздардан, тааныштарыңыздардан сураштырасыз. Инстаграмды карап, элдер мактаган салонду караштырасыз жана аягында бир салонду тандайсыз. Булардын баары маалымат топтоо, анализдөө жана чечим чыгаруу. Дагы бир мисалды алып көрөлү. Бир дүкөнүңүз болсун. Кандай товар алышты кантип чечесиз? Албетте сизге маалымат керек. Дүкөн жайгашкан жерде элдер эмнелерди көбүрөөк алышат, айланасында эмнелер бар, товарлардын эмнесине көңүл бурушат, кийим болсо кандай жаштарга кийим керек, кайсы мезгилге кийим керек. Бул суроолорго жооп табыш үчүн маалымат керек. Демек, дүкөнүңүздүн кирешеси алган маалыматыңызга жараша болот. Туура маалымат керек. Ал маалымат өзгөрүлүп турушу мүмкүн. Ар дайым туура маалымат алып турушуңуз керек. Ошого жараша чечим чыгарасыз. Эми дүйнөнүн 100 чоң шаарында бирден чоң мейманканаңыз болсун. Ар бир кардардын кандай тамак, кандай люкс машина, кандай жаздык кааларынан баштап, кайсы аэрокомпания менен иштешкен көбүрөөк кардар алып келет деген сыяктуу маалыматтарды топтоп, анализдеп, чечим чыгарышыңыз керек болот. Демек, азыркы жашоодо маалымат жана аны туура талдай билүү өтө маанилүү. Маалымат илими азыр каякта колдонулат? Дээрлик баардык тармактарда. YouTube'дан кечээ Путин жөнүндө бир видео көрдүңүз дейли. Бүгүн YouTube'уңузду ачсаңыз, кайра эле Путин жөнүндө толтура видеолор чыгып калган болот. Бул YouTube компаниясынын маалымат илиминин колдонушу. Алар сиздин кандай темадагы видеолорду ачканыңыз, кайсы тилде көрөрүңүз тууралуу маалымат алып турат да, ошого жараша сизге видео сунуштайт. Башка мисалдарды карайлы. Медицинада эмнеде колдонулат? Пациенттин жеке маалыматтарына, мисалы генетикалык өзгөчөлүктөрүнө, жашоо образына, медициналык тарыхына негизделип, оорулардын, мисалы кант диабети, рак же жүрөк ооруларынын пайда болуу ыктымалдыгын көрсөтөт. Бул алдын ала чараларды көрүүгө шарт түзөт. Финансыда мисалы колдонулушу. Адамдар банк карточкаларын көбүнчө эмнеге, кайсы шаарда иштетип жүргөнү тууралуу маалыматтарды банк алып турат.
бир күндү башкача бир нерсеге же башка бир шаардан иштетилген байкап калса, дароо текшеришет. Карточканын уурдалып же алдамчылар тарабынан колдонулуп жатканы тууралуу шектелет. Транспортта кандай колдонулат? Сизге туура жолду көрсөтүү үчүн навигация берүүчү тиркемелер кайда кетип жатканыңыз тууралуу маалымат алып турат. Кээде башка жолду сунуштайт, жакшыраак жолду сунуштайт. Бул маалымат илими. Социалдык тармактарда, мисалы, сиздин көбүнчө эмнелерди көргөнүңүздү карап туруп, сизге кызыктуу контентти сунуштайт. Мисалы, онлайн магазинден көйнөк караган болсоңуз, соц тармактарда көйнөк жарнамалары чыгып калат. Ушунун баары маалымат илими аркылуу болуп жатат. Эми эмне үчүн data science үйрөнүү керек? Маалыматтарды түшүнүү же иштетүү заманбап дүйнөдө абдан маанилүү. Муну мисалдар аркылуу көрдүк. Эгерде сиз бул жаңы илим катары бөлүнүп чыккан data science'ты, маалымат илимин жакшы үйрөнүп алсаңыз, бул сизге жаңы жумуш мүмкүнчүлүктөрүн ачып берет жана дүйнөнү жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. Достор, бул биздин data science темасында, кыргызча айтканда маалымат илими темасына киришүү болду. Кийинки видеодо маалымат түрлөрү жана алар менен кантип иштөө тууралуу сүйлөшөбүз. Көрүшкөнчө.